Жакында эле Кыргызстанда толук иштелип чыккан тест жарыялар кызматын жүктөдүм. Мага бардыгынан да кийим-кече бөлүгүндө кенен тандоо болгону жакты. Анткени мен көптөн бери өзүмө сонун саркеч сумка таппай жүргөм. Тест тиркемесине кирип, издөө деген жерине сумкалар деп жаздым. Анан дароо издегенимди таптым. Тиркемени Play Market жана App Store'дон акысыз жүктөп алыңыз. Үчүн Айданын күйөөсү сонун подарка бериптир. Ал Айданын күйөөсү да, сен күйөөң эмес да. Сен экөөбүз канча жылдан бери сүйлөшөбүз, нормальный подарка берилексиң вообще. Жан, берип атпайбы? Качан бердиң? Мына сен акыркы жолу туулганың болгондо эмне, iPhone бердиңби? iPhone бербедиң. Gucci ушул да подарка болду. Оме, Жан, сен iPhone'ду признавать этпей көп кеткен жоксуң? Көппөй эле жөнчү. Макул Жан. Мен сени жакшы көрөм, мен сага белек беришим керек тура. Зачем мынтип iPhone деп майдаланчы? Андан көрө жылдызды көрдүңбү? Ошол жылдыз сеники. Кимге? Атын кааласаң Нуриза деп коюп ал. Рахмат. Эчтекемиз. Брат, которсаң? 7 жылдыз деп атасың ба? Ооба. Аны 20 минуттун эле мен бергем да. Мага берип койгон. Атында Айдана деп котор салдык уже. Башка бербейсиң бе? Толотой жылдыз, Билген жокмун, жетишпай. Сен эмне мага башка бирөөнүн жылдызын берип атасың? Мен билген жокмун. Ал анча деле жылдыз эмес болчу. Жанына жылдызды көрдүңбү? Чоңураак болуп мындай. Жарыгыраак болуп, Нуриза деп күйөө чыгып көрдүңбү? Ошону алчы сен. Салам алейкум. Третий жылдыз берип атасың ба? Сен көзүң көрөбү? Ал Нуриза эмес эле. Канайым деп күйүп атпайбы? Мен 1 саат мурун берип койгом жошкама ал жылдызды. Мен жетишпейчи алфайт тааныбайм деп просто. Давай. Ойноп. Эмне эле мени алдап атасың сен? Жан, алдабай эле, зачем ортодо жылдыздар анча деле эмес экен. Четтеги жылдызды көрдүңбү? Ошону алчы. Ошо эч кимдики эмес, алып бар, ала бер. Чынбы? Бар. Барбайсыңбы? Шуну алайын, Ала бер. О, братчика, отурсаң, какай шашып бирөөнүн жылдызын урдап. Көзүң минуспу? Жок. Жылдыздын ордуна очки алып албайсың, жылдыз жакшылап карап турсаң. Чоң жылдыздын жанында моокшон бир сулуу жылдыз турат да. Очкиңи карасаң ошакта жазып турат да, Уликтин жанкасынын жылдызы деп. Ата кечирип кой, Кечирип коюм. Сиз да кечирип коюңуз, Кечирип койго. Мага такыр эле жылдыз буйрубай койду го. Ошо буйрубасын билип туруп атайын жылдыз деп тамашалап атканда Жан. Жылдыз деген анча эмес, айды көрдүңбү? Жылдыздан чоң, дерски жап-жарык болуп турат. Ошону алчы сен. Ошону алайын. Точно? Точно. Вообще эч кимдики эмес. Ал ай болбойт силерге. Ал айды деген мага 20 жыл мурун мен абушкам мага подарок эткен. Кечишмосу же. Мен айып. Кечишмосу. Мен эмне ошондо эчтекеси жок калдым. Жок неме? Баарын алып коюштур го уже. Сен могу куртканын замочкасын албайсыңбы сен? Ушуну бересиң. Жапчаң. Чыгар аны. Вообще озума да салам эмесмин. Чыгар. Жүр тияктан чыгар. Бул азыр. Жүрөсүң тияктан эле чыгар. Алло. 7 күн. Эмне 7 күн? 7 күндөн кийин өлөсүң. Так, 7 күндө эспи кайсы число болуп калат? 13. 10. Так, байке мен 10 бош эмесмин, азамат мен свиданиям бар болчу. 14. Жок, 14 бош эмесмин, 14 мен салонда записим бар болчу. Так, ладно, хорошо, давай 16. 16. Байке, 16 мен бош эмесмин, 16 мен Мирба менен свиданияга барам. Сен Азамат менен жолугуп жүрбөйсүң. Азамат биринчи вариант. И вообще сиздин ишиңиз болбосунчу? Так, давайте 18 кылайлы. 18 мен бош эмесмин да. Бул сизге керекпи же мага керекпи? Сен кандай кызсың өзү негизи? Так, мен вообще азыр шашып атам. Алло. Тилек,
Сабагын жасадың ба? Ооба, мам. Бүгүн атаң ата-энелер чогулушуна бармак. Мам, мен комнатамды жинадым, сабак окудум. Молодец балам деген. Менин балам ушундай азаматта акылдуу. Мам, сизге эмне болду? Атаң машинасын чийип албадыңбы? Андан көрөкчү тез-тезден мага жардам берчи. Жаным, келдиңби? Үйдүн кожоюна келсе, сага ысык тамак жасап койгом. Же чай ичесиңби? Жок, аппетит жок азыр. Пробкалар эч жака жетишпей, бунун собраниясына жетишпей алдым. Собранияга дагыбы? Мен анда PUBG ойнай берейин. Машинанын оң жагын бирөө чийип кетти, байкаган жоксуң? Ким чийген? Походу мен өзүм эле чийип алган окшойм, а? Кел, тамак койсоң койчу. Эмне өзүң колуң жокпу? Коюп ичпейсиңби? Bir gün Sabray'na barbarsam öyle şunda okalan be. Жакшы болбоду, байкабай калбады. Bu video registrator artka kanıp tüdürüp. Bu galimden vermez, şimdi öyle çalışıyorsun koyun. Жаным, ысык тамак даяр, азыр кое тур. Азыр кылам бул сабакты. Байкеске канча айтышым керек? 23-жыл вообще бошовой. Мен Мирбекке күйөөгө тием. Свадьба бир күндүк жумуш эмес. Ресторан, платье, фуршет. Мен алар менен сүйлөшүм керек. Кандай түшүнбөгөн кишиз? Короче, давайте 23-жыл вообще не свободны. Эй, сен кандай кызсың өзү В негизи? смысле кандай кыз? Нормальный кыз. Мен Ой, все, давайте. Бош эмесмин мен. Эй, угуп турсаң. Саламатсызбы? Саламатчылык. Гүл керек болот, нормальный, красивый. Келинчегимдин тулган күнү болуп атты эле. Көрүңүз, тандаңыз. О, биринчилер канчадан турат? Алар 15 миңден турат. Охо. Эң сонун гүлдөр ошол. Буларыңыз эмне өзү куттуктайбы? Эми романтика керек да. Бул ошого ылайыкталган. Аял затка романтика керек. Экинчиси канча? Экинчиси 12 миң сом турат. Жашоо биздики деңиз, жыргап жашап атабыз. Неме пионы деп аткан ошондой барбы? Тиги жерде турат пионы деп. Канча миң алар? 10 миң. 10 миң. Алар пионы меселе туй ойнай коя. Так, мындай кылайлычы, эжеке азыр бир кабыргам менен кеңеше коеюнчу. Былтыр просто тулган күндө сепичка алып берсем, жактырып главный Инстаграмга киргизерин киргизип, анан баасын билгендейин урушуп, бир ай кайненем үстүкүндө продуктысы жок жашаганбыз. Алло. Шеп, саламатсызбы? Быйыл жанагы гүл пүлдөп эле жөнүнө жашайт окшойбуз, а? Инстаграмга киргизбей эле коет окшойсуң. Андан көрө мен сага тиги уйдун этинен неме жасап берейин, жүрөк жасап бербейинби? Не? Стейк? Стейк жасап жейбиз, а? Главное внимание деп жазып коесуң. О, давай. Давай. Макул эжеке. Чоң рахмат сизге. Мен кечип коюңуз. Келип тургула. Башты жуулат просто, Негизи мен деле гүлгө сүйүнмөкмүн. Бирок баасын укканда өпкөсүн мен деле үзмөкмүн.
Жакында эле Кыргызстанда толук иштелип чыккан тест жарыялар кызматын жүктөдүм. Мага бардыгынан да кийим-кече бөлүгүндө кенен тандоо болгону жакты. Анткени мен көптөн бери өзүмө сонун саркеч сумка таппай жүргөм. Тест тиркемесине кирип, издөө деген жерине сумкалар деп жаздым. Анан дароо издегенимди таптым. Тиркемени Play Market жана App Store'дон акысыз жүктөп алыңыз. Алло. О, кайра сизби, байке? 56-жылы дагы бош эмесмин. Ал жылы вообще баламды үйлөнтөм. Эй, сен кандай кызсың өзү негизи? И вообще чалбагылачымы? Күйөөм айтам, сабап чытайт сизди. Эй, угуп турсаң? Ой, всё, давайте. Эй, кыз, эй, угу. Запары лучше блокну. Улек, эсиңдеби, монто кичинекей кезде мындай ширенкени жана бүгүзгүч жерин алып туруп, могул жака чаптап туруп, ширенкени монтип бүгүзүп ойнотчу элек го. Эсиңдеби? Кака болчу ошол мезгилде. Эмне болуп атасың, брат? Мен сага 17-историяны айтып берип атам. Эмне душка өтүп атасың? Брат, баягы эле да меники. Не болду? Айка менен урушуп кеттим. Дагыбы? Ооба. 3-4 күндөн бери чаба элек ушам. Эми чал элек болсо, эркекчиликке салып эле өзүң эле чалып кой да. Брат, азыр чалсамчы? Намыс деген бар да, намыс. Мен азыр чалсам, азыр курсун көтөрүп атам. Брат, эркек деген намысты экинчи планга коет, өзүң эле чалып койчу, брат. Чалбайт, эркектен чалбайт, менде намыс бар, брат. Брат, кыздар, эркекче өздөрү биринчи чалбайт деп кой. Вообще чалбайт, алачы. Алар мында через подружек монтип алып, чалып ачык сөздөрүн через них айтып коет да. Сонун идея турбайбы, брат? Не идея? Короче, ошондой кылабыз биз да. Ошондо мен сенин подружкаң болуп калдым же кандай? Мен братсың да эми. Мен братмын? Болду, короче, мындай кылабыз. Сен азыр өзүң... Чалбайм. Өзүң телефону менен чалып койсуң, гонт этебиз. Элестетсең, мен сенин девушкаңга чалып атам, мындай сүйлөшүп атам десең, это вообще не по понятиям, брат. Жараштырып койсуң ушинтип бизди. Чалбайм. Брат, от души. Чалбайм мен. Брат, койчу. Чалбайм. Роднойсуңбу? Чалбайм мен. Брат. Чалбайм. Не дейин? Короче, чалып айтасың, Айка улик ушундай 3-4 күн жок болуп кетти, каякта билдей. Алло. О, Айка кандай? О, мен Тоха. Эмне уликаң бир нерсе болуп атабы, я? Кимден уктуң? Эми ушу өзүм эле улуктун кыйналып жүргөнүн көрүп айтып атам да, ошол эч ким таппай атат да, короче, аны. 4 күндөн бери жок вообще. Үйүнө да бардым, үйдөгүлөр да издеп жүрөт аны. Телефону да өчүк, таппай атабыз аны, эч ким менен сүйлөшпөй атыптыр. İçip ketken okşayt ol. İçip ket. Жестко içip kettir. Запойго кирип кеттир деп кой, Айка. Запойго кирип эле. Райондо 10 сом, 20 сомдон сурап эле, бомждарга окшоп эле, ар кимден акча сурап эле, арак ичип жүрөт деп уктум да, короче, өзү менен өзүчө. Ошончолук болуп кеттир. Ошону айтып атам да, ошондой бомжго окшогон, ичип жүргөн, алкаш сага эмне кереги бар депчи. Мен менен эле жүрүп ал да сен. Ат чалам кайра. Сен эмне гонт этип атасың, айта жараштырган ордуна чүрүп салдың го мени. Брат, кеч койчу. Андай деле смыслда эмес, сен ойлосоң, сен бомж болуп кеттиң деп кой. 10 сом, 20 сом сурап сен мондай райондо жүрөсүң деп кой. Сен ошондой кебетеңмен Айканы кармай аласың? Кармай албайсың да, брат. Сен эми Айканы сүйөсүң да. Если любишь, отпусти деп коет да, брат. Сен роднойуңа бересиң да мында, ал бактылуу кылып алган адамга, туурабы? Ооба. Бересиң доске, мына, колума ал. От души доске, мына, эменчи, мына, муну алып туруп. Баш жазып ал бар го. Мен эркекчи Айканы бактылуу кылып алам. Анан эме? Көчпө. Ичкилик жакшылыкка алып келбейт деп атпайбы? Мен ичпесем, нормально жүрсем, сурансам кайта шаштык кетип калды. Ушу 20 сом берип койгон го. Тоха, брат, болбойт да андай. Саламатсызбы же? Саламатчылык. Мага сиздин жардамыңыз керек. Болбойт. Короче, аялым 3 күндөн бери нерв болуп мени кыйнап атат. Ары бассам да, бери бассам да кыйкырып атат. Күчтүү дары бериңизчи.
Успокоительный керекпи? Ооба, бериңизчи же. Сагабы же аялыңабы? Жок, мага эмес, аялыма бериш керек. Күчтүүсүнөн бериңизчи же, мен айласын таппай калдым. Мынакей, жардам. Так. Муну 10 жылынан жардам бербей койду же. Жардам берген жок. Вообще жардам бербей койду. Анда ногуну ичкиле. Ноудан ичсе ушу жардам тиет. Муну ичип көрдүк эже. Жардам бербей койду. Айтып атпаймынбы, күчтүүсүн бериңиз, сиз аялсыз да түшүнөсүз. Бериңизчи, күчтүүсүн. Канча акча болбосун, ал. Тилдеппи же кандай болуп жаман болуп атат? Тилдеп, бакырат, кыйкырат, сөгүп атат кээде. Тилдесе анда ногул эле жакшы го. Эже, муну ичкенбиз. Тамакка чейин дагы, тамактан кийин дагы тамак тозалып да ичкенбиз. Ооба, жардам бербей койду. Айтып атпаймынбы, эже, түшүнсөңүз, сиз аялсыз да түшүнөсүз да. Күчтүүрөөгүн бериңиз. Аябай истерика болуп атат, нерв болуп атат, түшүнсөңүз. Барбы? Күчтүүсү бар, бирок кымбат турат. Канча? 20 000. 20 000? Алам эже. Текс. На, 20 000 сал. Нону алып барып берсең, жардамы тиет. Рахматың айтасың дагы. Жөн эле конвертпи? Мага ишенип койсоң. Точно жардам берет. Аябай. Ишеничтүү, Стопудов. жардам берсе болду же. Чоң рахмат эже. Аябай ыраазы болдум. Чоң рахмат. Келесиңер дагы. Көптөн бери нервничать элекмин. Нервничать этип коюш керек эле. Досым, кел үйгө кирип чай чабай. Досым, мен кете бербейм. Жок, бас кел. Мен кете берейин. Жөнчөн босоо келген ишин узатып берейин. Бас чай. Намаз тийбей кетейин анда. Жок. Кел, төргөт кызым, шашпа. Жай бар. Кел бир чай кой, үйгө конок келди. Кандай анан жакшыбы ден соолукта? Жакшы, рахмат. Жакшы турасың? Отпускага чыктың? Жок, ошо чыкпай калдым. Жакшы. Койбойсуң, дасторконго салат палатканы жайнатпайсың. Каймактан башка эчтең жок. Намаз тийбей кете бербейм. Жай баракат, досум. Шашпай отуруп кептешебиз. Азыр жөн аяшкам ушундай тамак даярдайт. 5 бармакты жасаганда тим эле чучугу менен тиле жасаганда шундук досум. Эсабы бардыга? Жок, барган жокпуз ошо. Сен да барган жоксуң. Биз баргыча каарып калмай болду ушу. Ошондой окшойт. Алып келбейсиң, опурай. Ужай салатка деп алган акчаңды алып келбейсиң. Кайненем жасаган салаттан алып кел. Алып кел, тур. Өзүңдө эмне жаным? Биз баягыдай эле стройкадан кол бошобойт досум. Мына карабайсың, корожайдын баарын жайнатып эле өзүм тим эле кладчик болуп бүттүм такыр эле. Өзүңдө жакшы. Бала чакка кантип атат? Чоңоюп атат. Чоңоюп атат. Продукты жокту, блин. Тарта досторум бар, алып келип атты. Не беремиз? Пиано эч нерсе. Кел, чайдан. Болбойсуң. Опрай. Шашпа досум, шашпа. Жайнат ал досум, беймарал. Намаз тийбей кетем. Шашпа досум. Ой, кемпир эмне болуп атасың? Акырын сөйлө, акырын. Кайсы продуктун берейин? Кайсы? Магазинге карыз калып келбейсиң? Карыз бербейт, карыз монча. Үйдөгү магазинге. Үйдөгү карызың бербейт атпайбы? Купрак, погребтен бир нерсе алып чыкпайсың. Погребте эч нерсе жок, Купрак. Уят калып. Мен анда кете берейин. Досум, каяка? Көтүрөз мен узатып коеюн. Граница незаконно өтүп бараткан жеринен могу акмактар кармалды, ушунча китеп алып баратышыптыр. Могу китептердин баардыгы границадан өтүп кетсе, биздин кыргыз жарандар ушул китепти окуп, баардыгы акылдуу болуп кетишет. Этикет, адабий, адам укуктарын коргон китептер бар экен бул жерде. Этикетти окуса, анан биздин жарандар кантет, дос насыбай барбы дегендер кайда барышат. TikTok жогобот, элестетип атасыңарбы? Ошол китептерди окуп алып туруп анан этикеттүү адабий тилде сүйлөгөн, орусчаны билген, ошол адам бир депутат болуп кетсе, биздин мамлекет өнүгүп кетпейби? Биздин андай кереги жок. Түшүнүп атасыңарбы, туугандар? Ошолордун баары акылдуу болуп, элестетсеңер, тойго кредит албай калса, добушун шайлоодо сатпай калса, кандай болот? Анда биздин мамлекетке окшобой калат, туугандар. Ошондуктан биз буларды бар азыр обезьянникке тыгабыз, а бул китептерди полный конфискация кылабыз. Всё, давай, буларды тарт. Полный могу ичиндеги китептерди биякта көрдүңөрбү? Полный этикет, адабий, адам укуктарын коргоочу. Карачы канча китеп могул жакта. Гүлжигит Байдөлөтович, бул скетч боюнча сиздин оюңуз? Оюмду айта турган болсом, бул өтө жакшы чыгарма болуптур негизи. Бул илимдүү, билимдүү, баягы окуп, чокуп жүргөн адамдарга
эстетикалык рахат тартуулай турган тамаша экен, скетч шоу дейсиңерби. Ошол жакшы сатира болуптур негизичи. Анан негизи азыр кандай десем, бизде адамдардын 80% эле баягы көрөкөттөп эле билимге такыр басым жасабай калышты да. Баягы көрөкөттөп эле жүрүшөт базарларда, тигил жактарда такыр билимден алыс. Алар да түшүнсө болот, бул байкуш турмуш ушундай экен да негизи. Чыныгы патриот жигиттер ушундай нерселерди чагылдырып берип атышат да бизгечи. Күйгөндөнчү бул жакта өрт болот негизичи. Ушул нерселерге жан дүйнөң ооруп мындай кейигендечи өзүңдүн элиңе кайдыгер карабаган чыныгы инсандар экен. Таланттары да жакшы экен. Негизи сонун жигиттер молодцы, жакшы болуптур. Байкасак бул фрагментте этика китептери бар экен. Ушул этика биздин элибизге керекпи, кандай деп ойлойсуз? Ошол боюнча айтып кетсеңиз. Албетте. Ушинтип, мисалы тамашаны адамдар көрөт да. Тамашаны көрүп атканда ошол жерден өзүндө жакшы нерселерин алып алган кишилер, алар жакшылар да. Мисалы ушул тамашаны көрүп, неге биз караңгыбыз деп кайра чыгышы да мүмкүн да. Ошонун баардыгын ачып силер негизи мындай толугунан ала келгенде баардыгын ачыпсыңар да. Ошол нерсе мага жагып атат азырчы. Гүлжит Байдөлөтович, сизге чоң рахмат. Рахмат. Көзөсүң карашы. Эстетикалык рахат деп чыгып алган карасаң, өзүң биринчи муртуң алып алчы. Алды көбөтөң менен телевизорго чыкпай. Скетч дейби, сатира дейби. Сен адамдарга окшопчу, эшке чыгып грузга ишти, стройкага ишти. Образованияны карабайсыңар бей. Жарашпайт алдыгы силерге. Скетч дейсиңер, сатира дейсиңерби? Мурункулар күлкүмүштүү болчу. Ушуну тарткандан көрө тартпай эле койбойсуңар бей. Качан эле кыргыздар ушундай нерселерди кылчу? Аны любой эле адам кылып коет дей. Даже мен кылып коем, мисалчы. Аллергия да. Сен мага окшоп адырга чыгып кетмени кармай үчтөп көрчү. Колуңан бейт. Катын не тамак туздугун санасың, нормально жасабайсыңбы? Ошо тарткан убактыңарды, акчаңарды кайрымдуулукка жумшабайсыңар бей. Үйдүрөсүңөр да. Чыга берсең. Оңолбойбуз кыргыздар мындай жүрсөк, оңолбойбуз.